Саламатсыңарбы бир туугандар. Бүгүн биз силер менен 90 забурду бирге изилдейбиз. 90 забур бул ар кандай жугуштуу оорудан, коронавирустан коргонуу вакцинасы десек болот. Ошондуктан чогуу бирге изилдеп, жөн гана окубастан негизги сөздөрдү белгилеп, бирге изилдеп жана ошол забурда жазылгандарга ишенип, ошолорго таянып жана аткарып жашасак, ошондо гана биз ар кандай жугуштуу оорудан коргоно алабыз. Анда эмесе кеттик. 90 забур 1-аяттан 16-аятка чейин толугу менен бирге карайбыз. Жана Кудай жөнүндө айтылган сөздөрдү 3 буштук кылып белгилейбиз. Мисалы, бул жерде Кудай 3 буштук мындай кылып. Анан ар кандай жугуштуу оорулар, анын синонимдерин биз жөн гана астын чиебиз. Анда эмесе кеттик. Бардыгынан жогору турган Кудайдын үйүндө жашаган, кудуреттүү Кудайды далда кылган адам Теңирге, мен таянган Кудай менин баш калкалар жайым, менин чебим дейт. Ал сени, Кудай, сени аңчынын торунан жана айыкбастарт. Аңчынын тору дегенди да белгилесек болот. Бул жамандык синоним сөздөр. Ал сени аңчынын торунан жана айыкбастардан куткарат. Ал сени, Кудай, сени өзүнүн канаттары менен калкалайт. Анын, Кудайдын канаттарынын астында коопсуз болосуң. Анын чындыгы калкан жана коргон. Түнкү коркунучтардан, күндүзгү учкан жебелерден, караңгылыкта жүргөн карагашадан, караңгылык жана каргаша, чак түштө кырган жугуштуу оорудан коркпойсуң. Жаныңда 1000, оң жагыңда 10.000 кырылып жатса да сага жакындабайт. Өз көзүң менен карап гана турасың. Кудайсыздардын жазаланганын көрөсүң. Андан ары мен кийинки бөлүктөргө өткөндө бул белгиленген белгилер өчүп калат экен. Тилекке каршы мен сактайын десем сактай албай койдум. Ошондуктан силер өзүңөрдүн ийгитегиңер болсо бул белгилеп алсаңар болот. Паузага коюп. Мен кийинки 9-аяттан 16-аятка чейин өтөйүн. Забур 90 9-аяттан 16-аятка чейин андан ары белгилейбиз. Анткени сен менин тирегим Теңир дегенсиң. Бардыгынан жогору турган Кудайды өзүңө баш калкалар жай кылып тандап алгансың. Сен эч кандай жамандык көрбөйсүң. Үйүңө, бул үй бүлөңө, туугандарыңа, жакындарыңа десек болот. Жугуштуу оору жолобойт үйүңө. Үй бүлөңө, балдарыңа жугуштуу оору жолобойт. Анткени ал, Кудай, өз периштелерине сени бардык жолдорунда коргоп жүрүүнү буйруйт. Бутуңду ташка уруп албашың үчүн алар сени, периштелер сени колдоруна көтөрүп кетишет. Уулуу жылан менен арстанды бутуң менен басасың. Жаш арстан менен ажыдарды тебелейсиң. Мени, Кудай айтып атат, мени сүйгөндүгү үчүн аны куткарам, коргойм. Анткени ал менин ысымымды таанып билди. Мени чакырганда, Кудай айтып атат, мени чакырганда аны угам. Башына кыйынчылык түшкөндө мен аны менен бирге болом. Эгерде кандайдыр бир оору болсо, кыйынчылык, бул оору болушу мүмкүн, ар кандай түрү болушу мүмкүн. Бирок Кудай айтып атат, мен аны менен бирге болом. Аны куткарам, ошол оорудан айыктырам же болбосо ар кандай жамандыктан куткарам, даңктайм. Анын өмүрүн узун кылам, ага өзүмдүн куткаруумду көрсөтөм дейт. Жакшы. Бул эгерде силер өзүңөрдүн ийгитегиңерден, текстиңерден белгилеп алган болсоңор, мен азыр бул белгилер өчөт, бирок мен текстти кайра ачам. Бул эки
эки үзүндү болуп калды. Менин телефонумда бирок бир эле китеп бул, бир эле бөлүм. Бул бөлүмдөн биз ар кандай оору жөнүндө эмне билдик? Жугуштуу оору деген сөздөрдү, ар кандай айыкпас дарт деген сөздөрдү белгилеп жатып эмне билдик? Ошол жөнүндө биз тизме түзөлү, карайлы. Эң биринчи жолу биз 3 аяттан көрүптүрбүз. 3 аятта айыкпас дарт, жугуштуу оорулар бул айыкпас дарт жана ар кандай коркунучтар 5 аятта. Коркунучтар, түнкү коркунучтар, күндүзгү учкан жебелер, караңгылыкта жүргөн 6 аятта караңгылыкта жүргөн каргаша болот экен, чак түштө кырган жугуштуу оору. Мына азыр караңгыда болобу, түштө болобу, күндүз болобу, ушул коронавирус канчалаган адамдарга жугуп, канчалаган адамдардын өмүрүн кыйып атат. Ошонун айынан канчалаган адамдар коркуп, үрөйү учуп атат, Бирок бул жерде айтып атат, убада берип атат. Түнкү коркунучтардан 5 аят, күндүзгү учкан жебелерден 6 аят, караңгылыкта жүргөн каргашадан, чак түштө кырган жугуштуу оорудан коркпойсуң дейт 7 аятта. Демек бул чак түштө кырган жугуштуу оорулар экен. Оору жөнүндө карап атабыз. Дагы эмне билдик? Жугуштуу оору жана ар кандай кыйынчылык биз караганбыз. 15 аятта мени чакырганда оған башына кыйынчылык түшкөндө дейт. Демек ар кандай кыйынчылыктар, ар кандай жамандыктар болушу мүмкүн. Бул жакта 10-аятта да сен эч кандай жамандык көрбөйсүң, үйүңө жугуштуу оору жолобойт дейт. Демек айыкпас дарт жана жугуштуу оорулар. Бул Забур китеби жазылган учурда да бар болгон экен, азыр дагы андан бетер көп. Демек ар кандай жугуштуу оорулар жана айыкпас дарттар азыр дагы бар экен. Коронавирус, андан башка туберкулез, СПИД жана башка көптөгөн оорулар көп бүгүнкү күндө дагы. Бирок ошолор жолобойт дейт. Эми Кудай жөнүндө эмне билдик? Бул үзүндүдөн Кудай жөнүндө белгилеп жатып эмне билдик? Келе 1-аяттан баштап карайлы. Бардыгынан жогору турган Кудай дейт. Демек ал баарынан жогору турган Кудай. Кудуреттүү Кудай экен. Ал кудуреттүү экен. Дагы эмне билдик? 2-аятта мен таянган Кудай, менин баш калкалар жайым. Демек ал Кудай кудуреттүү Кудай, бардыгынан жогору турган Кудай. 3-аяттан баштап ал эгерде адам Кудайды баш калкалай турган жайы кылып, Кудайды чеби кылып тандап алса, ал аны аңчынын торунан жана айыкпас дарттан куткарат экен. Кудай куткарат экен. Эч кандай адам эмес. Эң биринчи Кудай куткарат экен. Ана адам дагы сактаныш керек албетте. Бирок 3-аятта ал Кудай сени аңчынын торунан жана айыкпас дарттан куткарат дейт. Демек Кудайдын ошо куткара турган кудуреттүү күчү бар. 4-аятта ал сени өзүнүн канаттары менен калкалайт дейт. Кантип калкалайт? Көрүнбөйт да, биз көрүнбөгөн Кудай кантип канаттары менен калкалайт? Бирок 5-аятты карасак, анын канаттарынын 4-аятта анын канаттарынын астында коопсуз болосуң. Анын чындыгы калкан жана коргон. Түнкү коркунучтардан, күндүзгү учкан жебелерден, караңгылыкта жүргөн каргашадан, чак түштө кырган жугуштуу оорудан коркпойсуң дейт. Ал өзүнүн ошо периштелерине буйрук берет экен. Кийинки үзүндүдөн карайбыз. Ал өзүнүн периштелерине ошо өзүнө таянган адамды корго деп буйрук берет экен. Жаныңда 10.000, оң жагыңда 10.000 кырылып жатса да сага жакындабайт. Өз көзүң менен карап гана турасың. Кудайсыздардын кырылганын көрөсүң дейт. Анткени сен менин тирегим Теңир дегенсиң дейт. Демек бардыгынан жогору турган Кудай, ал кудуреттүү Кудай, ал 11-аятта айтып атат, өз периштелерине буйрук берет экен. Сакта менин уулумду, менин кулумду,
менин адамымды, мага таянган, мага ишенген адамды баардык жолдорунда коргоп жүр деп ал өз периштелерине буйрук берет экен. Демек, бул 90-забырда Кудай ким? Анын мүнөзү кандай? Ал баардыгынан жогору турган Кудай, баардыгынан кудуреттүү Кудай. Ал ар кандай жугуштуу оорудан сактай алат. Ар кандай жугуштуу ооруну, айыкпас дартты ал жолотпой коюуга анын кудурети жетет. Бирок кийинки суроо. Ал ошол ар кандай коркунучтар пайда болгондо, ар кандай жугуштуу оорулар пайда болгондо Кудай адамдардан эмнени күтөт? Бизден, сенден, менден эмнени күтөт? Карагылачы. Биз биринчи аятта баардыгынан жогору турган Кудайдын үйүндө жашаган кудуреттүү Кудайды далдаа кылган адам Теңирге дейт. Демек, Кудайды далдаа кыл. Башкача айтканда, экинчи аятта айтып атат. Мен таянган Кудай, Кудайга таянууну каалайт экен. Кудайга жакындоону, Кудайдан жардам суроону каалайт экен Кудай. Кудайга таянып, Кудайга ишенишибизди каалайт экен. Анын канаттарында коопсуз болушубузду каалайт экен. Ага жакындашыбызды каалайт экен. Кийинки 9-аятты карасак, анткени сен менин тирегим Теңир дегенсиң. Баардыгынан жогору турган Кудайды өзүңө баш калкалар жай кылып тандап алгансың дейт. Демек, биз Кудайды менин тирегим Теңир дешибизди каалайт экен. Баардыгынан жогору турган Кудайды өзүбүзгө баш калкалар жай кылып тандап алышыбызды каалайт экен. Ошондой эле 14-15 аятта карасак, мени сүйгөндүгү үчүн аны куткарам, коргойм, анткени ал менин ысымымды таанып билди дейт. Абдан маанилүү аят. Биз Кудайды сүйүшүбүздү жана анын ысымын таанып билишибизди каалайт. Кантип биз Кудайды сүйө алабыз? Кантип биз анын ысымын таанып биле алабыз? Бир гана жол. Ыйык жазууну ушундай ыкма менен изилдөө аркылуу, терең изилдөө аркылуу, белгилерди коюп, Кудай жөнүндө белгилеп, ар кандай негизги сөздөр жөнүндө белгилеп жана Кудай жөнүндө эмне билдик? Ошол аркылуу. Мына бул ушул забурдан эле, 90-забурдан эле биз анын баардыгынан жогору турган кудуреттүү Кудай экенин жана ошо ар кандай жугуштуу оорудан коргоочу экенин таанып биле алабыз. Демек, Кудай бизден ушуну күтөт. Кудайды таанып билишибизди күтөт. 15-аятта мени чакырганда аны угам. Башына кыйынчылык түшкөндө мен аны менен бирге болом дейт. Биздин башыбызга кыйынчылык түшкөндө гана эмес, баардыгы жакшы болуп турганда да биз Кудайды чакырып, Кудайды издеп, ага сыйынып, анын сөзүн окуп, аны таанып билишибизди каалайт. Сиздин Кудай менен болгон мамилеңиз кандай, урматтуу бир тууганым? Сиз Кудайды чындап эле таанып билесизби? Сиз Кудайга ишенесизби? Эгерде Кудайга ишене элек болсоңуз, ыйык жазууда Кудайдын сөзүндө азыр жакан жазган жакшы кабар 3-бөлүм 16-аятта мындай деп жазылыптыр. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай ага ишенген ар бир адам өлбөй түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди дейт. Эгерде Кудайдын уулу Иса Машаякка ишене элек болсоңуз, бүгүн Кудайдын уулу Иса Машаякка ишенип, анын ысымы аркылуу түбөлүк өмүргө ээ болууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ошентип, Кудайдын уулу Иса Машаякка ишенүү аркылуу сиздин аны менен мамилеңиз пайда болот жана ал сизди коргойт. Ал эми ким ишенген болсо, бүгүнкү күндө Кудайдын сөзүн дагы терең изилдөө аркылуу ага ишенүү мүмкүнчүлүгү бар. Кудай батасын берсин. Кудайдын тынчтыгы баарыбыз менен болсун.